Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар Python программалоо тилинде. Сабактын максаты балдар биринчи бул Python программалоо тилиндеги маалыматтын типтери менен таанышасыңар, экинчи арифметикалык өнүтмалар жана операциялар менен иштөөнү үйрөнө аласыңар жана maths модулу менен таанышып, кокустук сандар, random модулу менен иштөөнү үйрөнөсүңөр. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы балдар биринчи бул маалыматтын типтери, экинчи арифметикалык өнүтмалар жана операциялар, үчүнчү maths модулу, төртүнчү кокустук сандар random модулу, бешинчи сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ошол сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөрдүн, терминдик түшүнүктөрдүн тизмеги. Демек, биринчи план маалыматтын типтери. Маалыматтын типтериге кирүүдөн мурда балдар биз мурдагы сабакта Python программалоо тилине киришүү жасаганбыз. Анда биз чыгаруу жана киргизүү функцияларын жана өзгөрмөлөр жөнүндө маалымат алганбыз. Эми ошолорду кыскача кайталагыла силер дагы. Бул киргизүү оператору бул input, ал эми чыгаруу оператору print болчу. Өзгөрмө деген бул ошол кандайдыр бир аталышка жана мааниге ээ болгон эстин кандайдыр бир кичинекей бөлүгү же болбосо ячейкасы деп айтканбыз. Эми силер дагы сөзсүз түрдө кайталагыла, себеби бул жаңы тема ошол эски теманын бир уландысы болуп эсептелинет. Эми демек биринчи бул маалыматтардын тибине токтололу. Биринчи план балдар. Эми өзгөрмөлөр менен болгон аракеттер алардын типтеринен көз каранды болот. Демек биз өйдөдө өзгөрмөнү мурдагы сабакта өткөнбүз. Демек ошол өзгөрмөлөр болгон аракеттер алардын типтеринен көз каранды болот. Эми Python программалоо тилиндеги негизги маалыматтардын типтери бул жерде бул int, бул integer деген сөздүн кыскартылышы. Integer деген бул бүтүн маанилерди берген учурубузда, демек integer менен иштейбиз. Integer маалыматтык тиби менен float бул чыныгы сан маанилерди берген учурубузда, же болбосо анык сандар дейбиз. Мында бөлчөктүү сандар менен иштеген учурубузда, демек маалыматтын тиби float деп көрсөтүшүбүз зарыл балдар. Кийинкиси бул локалдык маанилерди берген учурубузда, демек бул локалдык маанилердин эки гана жообу болушу мүмкүн, true же болбосо false. Кийинкиси str бул str бул символ же символдук сап болгон учурда, демек str маалыматтык тибин көрсөтүшүбүз зарыл. Эми символдук же болбосо текстик дейли, ошондой маалымат берген учурубузда тырмакча ичине берилет. Мында маалыматтык тибин str деп көрсөтүшүбүз зарыл. Эми өзгөрмөгө ыйгарылган маанисине карата Python тилиндеги программа берилишинин тибин өз алдынча аныктай алат. Мисалы төмөнүгүдө жазсак, эгерде ага ыйгарсак 70 бүтүн деген бул точка менен белгиленет балдар. 70,182 деген санды берсек, бул өзгөрмө ошол өзгөрмөгө берилген ыйгарылган мааниге карап, бул Python өзү эмне кылат экен, берилиштин типин өз алдынча аныктай алат экен. Демек, бул жерде силерге комментарий жазылган. Программа берилишинин типин эмне деп аныктай? Float деп аныктай. Себеби бул бүтүн бөлчөк сандарды float тиби менен көрсөтөт. Аны Python өз алдынча аныктай алат экен, берилген мааниге карап. Эгерде бга ыйгарсак тырмакча ичинде 5, демек бул 5 сан болгону менен аны тырмакча ичине алсак, ал символдук маалымат деп кабыл алынат, жана ага кайсы типти берет экен? str тибин берет. Себеби аны символ деп кабыл алып, жана ошондой эле ага өз алдынча тибин аныктап str деп берет Python программалоо тили. Эми ар кандай типтеги өзгөрмөлөрдү бириктирүү аракетинде, мисалы c барабар a плюс b болгон учурда программа эмнени катаны чыгарат балдар. Ар түрдүү типтеги өзгөрмөлөрдү бириктирүү аракетинде балдар. Мында type error деп чыгат. Демек, тибинде ката бар деп. Эми мисалы биз өйдөдө айттык, бул демек бул символдук маалымат деп кабыл алат дедик. Эми мисалы Python программалоо тилинде мисалы ушул integer, float жана boolга мисал карайлы. Бул жерде ага ыйгарсак 10, бга ыйгарсак 3 жана cга ыйгарсак аны бга бөлгөндүгү маанини. Анда демек print эмнени чыгар дейт? Демек cга эмнени ыйгар дейт? Float деп ыйгар дейт. Анда float тиби менен көрсөт дейт чыккан жыйынтыкты. Анда демек 10ду 3кө бөлүп, ошол жыйынтыкты бул жерде экранга чыгарды. Float деп көрсөткөн үчүн бул жерде эмне болду? Бөлчөк түрүндө көрсөтөт болгондо да бул жерде мезгилдүү ондук бөлчөк чыкты.
Демек, бул float аркылуу. Эми мисалы ушул эле ыйгаруулар менен print'te integer'ди көрсөтсөк, анда c барабар 3 деп чыгарат. Эгерде integer деп көрсөтсөк, анда бүтүн бөлчөк бөлүгүн баарын жокко чыгарып, болгон бүтүн бөлүгүн гана көрсөтөт. Кийинкиси мисалы, эгерде ушул эле мисалды бул тиби менен көрсөтсөк, чыккан жыйынтыкты, демек анда бул true деген жыйынтык чыкты. Эмне үчүн true деген жыйынтык чыкты? Демек 10'ду 3кө бөлүүгө мүмкүн, мүмкүн. Демек анда true деген. Эгерде мүмкүн болбогон сандар, мисалы, сандарды 0га бөлүүгө мүмкүн эмес, мындай учурда демек бул жерде эмне чыгат? False чыгат. Түшүнүктүү болду, демек бул маалыматтын типтери болду. Негизги маалыматтын типтери балдар, мындан башка дагы маалыматтардын типтери бар. Эми арифметикалык туюнтмалар жана аракеттерге келели, же болбосо операцияларга. Python'да каалагандай арифметикалык амалдарды аткарса болот. Арифметикалык амалдардын белгилери бул жерде эң негизги 5 арифметикалык амал: кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү жана ошондой эле даражага көтөрүү. Даражага көтөрүү балдар бул жерде 2 жылдызча белгиси менен берилет, байкаган болсоңор. Эми арифметикалык туюнтмалар бул сапка жазылат. Бул мисалы x'ка ыйгарсак, каша ичинде 3 кошуу y көбөйтүү 2 жана каша сыртында бөлүү 5. Эми мында ушул операциялар, арифметикалык операциялар математикага колдонулган сыяктуу эле иретте аткарылат. Булар биринчи, демек, даражага көтөрүү, көбөйтүү жана бөлүү, кошуу жана кемитүүдөн мурун, ал эми кашанын ичиндеги амалдар, анын сыртындагы амалдардан мурун аткарылышы керек. Биздин математикабыздагы аткарылган аткаруу ирети ошондой эле бул жерде дагы аткарылат. Демек, өзгөрмөлөргө жаңы маани ыйгарууда кыскартылган жазуулар көп боло алат. Жаңы маанилерди ыйгарууда балдар бул жерде демек кыскартылган жазуулар, ал эми бул жерде толук. Мында эч кандай экөөнү тең жазсак ката болбойт. Эми Python тилинде арифметикалык амалдарды аткаруу үчүн эки жаңы операторду карайлы балдар. Бул жерде эки оператор бар. Бул жерде белгилениши бул сандарды бөлүүдө сандын бүтүн бөлүгүн алууда колдонулат балдар. Мисалы, кандайдыр бир санга бөлгөнүбүздө, эгерде бөлчөк сан чыкса, анда анын бүтүн бөлүгүн гана көрсөтүү керек болсо, демек биз ушул операторду колдонобуз. Бул болсо, бул процент белгиси менен белгиленген бул оператор бул бөлүүдө сандын калдыктуу бөлүгүн алууда колдонулат. Эгерде кандайдыр бир санды кандайдыр бир санга бөлгөнүбүздө, анын бизге калдык бөлүгүн гана чыгаруу керек болгон учурда, демек ушул операторду колдонобуз балдар. Мисалы, бул жерде ага 31 ыйгарсак, ал эми бга аны 7ге бөлүп, анын эмнесин гана көрсөтөт, бүтүн бөлүгүн гана көрсөтөт. Демек, 31-ди 7ге бөлсөк, анда бөлчөктүү сан чыгат, анын бүтүн бөлүгү 4. Демек, экранга жыйынтык 4 деп гана чыгат. Түшүндүк, Ал эми мисалы сга ыйгарса 31-ди, мисалы 31 жана сга ыйгарсак, аны 5ке бөлүп, демек 31-ди 5ке бөлүп, анын калдыктуу бөлүгүн гана эмне кыл деген бул чыгар деген жазылыш бул. Демек, анда print c болгондо, демек бул жерге 1 деген жыйынтык келип чыгат. Эмне үчүн? Себеби 31-ди 5ке бөлдү, анда 6 бүтүн бөлүгү, ал эми калдык бөлүгү 1 чыгат. Демек, ошол калдык бөлүгүн гана бул жерде көрсөттү. Түшүндүк, бул операторлорду. Мисалы, бул жерде бир маселе: негизинин узундугу жана бийиктиги белгилүү болгон 3 бурчтуктун аянтын табуучу программа түзгүлө дейт. Демек, биз билебиз, 3 бурчтуктун аянтын табуунун формуласы. Демек, мында геометриядан белгилүү болгондой, 3 бурчтуктун аянты 3 бурчтуктун негизин анын бийиктигине көбөйткөндүн жарымына барабар. Демек, негизин бийиктигине көбөйтүп, аны 2ге бөлүп койсок, анда аянт келип чыгат. Бул формуланы кандай жазсак болот? Демек, s барабар аны h'ка көбөйтүп, аны бөлүп коебуз 2ге. Эми программаны түзөлү. 3 бурчтуктун негизинин узундугун 6, ал эми бийиктигинин узундугун 4 см деп киргизели. Демек, ага ыйгарсак, float тибин ыйгардык бул жерде. Демек, input киргизүү керек, демек, input киргизүү функциясы. Эми бул жерде силерге түшүндүрмө, бул тырнакча ичинде түшүндүрмө берилди да, эмне киргизүү керектигин ошо колдонуучу түшүнүү керек болгон үчүн, демек, негизин майзин киргизиңиз деген сан текст киргиздик бул жерге. Жана
H'қа float input big деген мааниsin киргизсеңиз, бул жерде 6 4 деп киргиздик. Ал эми бул жерде жогоруда алынган формуланы s барабар s'ке ыйгарып, бул жерде жаздык ошол формуланы. Print жообу демек s'ти чыгар деген. Мында чыгарды s барабар 12,0 деп. Эми бул эмне үчүн мындай түрдө чыгарды? Себеби биз анын типин float деп көрсөткөн үчүн, демек ушундай бир бөлчөктүү түрдө көрсөттү. Түшүнүктүү болду бул. Эми maths модулуна келели, 3-планга. Эми Python тилиндеги көптөгөн стандарттык функциялар кызматтар боюнча топторго же болбосо модулдарга бөлүнөт балдар. Мисалы, математикалык функциялар бул maths модулунда, сүрөт тартуу үчүн функциялар turtle модулунда, кокустук сандар менен иштеген функциялар болсо random модулунда топтолгон. Керектүү функцияларды колдоноордо тийиштүү модулду жүктөп алуу керек. Ал үчүн эмне import командасы колдонулат. Мисалы, математикалык модулду кошуу үчүн программага төмөнкү кодду киргизебиз. Import maths. Демек аны жүктөп алуу maths модулун. Ал эми функцияларга кайрылуу үчүн чекиттик жазуу колдонулат. Алгач модулдун атын, чекиттен кийин функциянын атын көрсөтүү керек. Демек print maths точка бул чекит, андан кийин sail бул функциянын аты. Эми sail деген бул ошол берилген маани жакынкы бүтүн кичинекей бүтүн чоң бүтүн санга чейин тегеректүү болуп эсептелинет. Sail функциясы. Мисалы, бул жерде программа берилди. X'ка 25-ти ыйгардык. Print эмнени maths модулун чакырдык. Демек maths модулун жүктөп squared ошол x'ты. Squared деген бул деген тамыр деген ошол ыйгарылган маанинин тамырын тап дегенди түшүндүрөт балдар. Анда бул экранга жыйынтык 5 деп чыгат. Себеби 25тен 5 тамыры чыгат. Төмөндө сандар менен иштөөчү кээ бир функциялар көрсөтүлгөн. Демек сандар менен иштөөчү бул integer, бул өйдөдө айттык, x чыныгы санын калдык бөлүгүнө алып салуу менен бүтүн санга айландыруу. Биз өйдөдө көрсөткөнүбүздү, мисалы, бул ушундай жыйынтыкты алганбыз. Анын калдык бөлүгүн жокко чыгарып, бүтүн бөлүгүн гана көрсөтөт. Round бул x чыныгы саны бүтүн санга чейин тегеректөө болуп эсептелинет. Бүтүн санга чейин, демек бөлчөктүү сан болгон учурда. Sail, эгерде sail бул жакынкы чоң бүтүн санга чейин тегеректөө, жакынкы чоң бүтүн санга чейин маани бергиле. Ал эми floor болсо төмөнкү кичинекей бүтүн санга чейин тегеректөө. Ал эми ABS бул сандык модулун эсептөө. Сандык модулун билебиз, балдар, биз математикада окуп үйрөнгөнбүз. Бул сандын модулу же болбосо абсолюттук чоңдугу, бул ошол оң сан болобу, терс сан болобу, ал дайыма оң санга барабар деген эрежени билебиз. Эми демек бул жерде мисалы жылдызча белгиси могул функцияларда берилди. Int, round жана ABS мында ушул жылдызча белгиси берилди. Бул демек эмнени түшүндүрөт? Бул стандарттык функциялар болуп эсептелет жана мында maths модулун кошууну талап кылбайт. Өйдөдөгүдөй мисалы maths деп берүүнүн кереги жок бул жерде. Түшүндүк. Эми 4-планга келели, кокустук сандар же болбосо random модулу. Эми кээде программаларда, мисалы компьютердик оюндарда же болбосо лотерияларда кандайдыр бир кокустук санды алуу керек болот. Python'da кокустук сандарды алуу үчүн random модулу колдонулат. Бул модулдагы random функциясы бүтүн кокустук санды генерациялоого жардам берет. Биз билгендей, алгач модулдун аты, андан кийин чекит менен бөлүнүп, функциянын аты жана анын аргументтери жазылат балдар. Мисалы, import random, демек random модулун жүктөп алдык. Print random, random 1ден 20га чейинки сандар. Демек, балдар, бул программа эмнени түшүндүрөт? Бул ошо 1ден 20га чейинки сандардын ортосундагы кокустук сандарды берүүнү түшүндүрөт. Мында мисалы жыйынтык 7 деп берилди. Мисалы, бул ушул программада 7-ни тандады. Бул дайым эле 7-ни бербейт балдар, ошо 1ден 20га чейинки каалагандай бир сан, ошо кокустук сан туура келген санды бул жерде чыгарат экранга. Эгерде мисалы 1ден 20га чейинки, мисалы 5 кокустук санды көрсөттүк, анын санын көрсөтсөк, демек 5 каалагандай ошо 1ден 20га чейинки кокустук сандарды алып көрсөтөт балдар. Түшүнүктүү болду,
Эми балдар башкатоого келели. Демек бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Кокустук сандар random модулунун функциясын, кандайча түрдө иштерин maths модулу менен тааныштык жана ошондой эле бул жерде арифметикалык операциялар менен, арифметикалык жөнөкөй операциялар булар кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү жана даражага көтөрүү. Ошондой эле бул жерде эки жаңы оператор менен да тааныштык. Бул сандарды бөлүүдө сандын бүтүн бөлүгүн алууга жана ошондой эле бөлүүдө сандын калдыктуу бөлүгүн алууга колдонуучу операторлор менен тааныштык жана ошондой эле бул маалыматтын типтери менен дагы үйрөнүп алдык. Демек маалыматтын типтери эң негизги бул integer, float, bool жана str. str демек бул маалыматтын типтери. Өзгөрмөлөр менен болгон аракеттерде сөзсүз маалыматтардын типтерин көрсөтүү зарыл. Түшүнүктүү болду балдар. Эми демек бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы балдар. Бул жерде 3-4 тапшырма бар. Демек ошону аткарасыңар балдар. Ошо өйдөдө аткарылган программаларды пайдаланып, ошолордун негизинде практика жүзүндө аткаргыла балдар. Программасын түзгүлө. Биринчи бул А өзгөрмөсү 23, Б-га 7,5, С-га hello myсын ыйгаргыла дейт. Демек мында биз маалыматтардын типин көрсөтүшүбүз зарыл. Демек А өзгөрмөсүнө кайсы маалыматтын типин көрсөтөбүз балдар? Integer себеби бүтүн сан. Ал эми Б-га болсо float ыйгарабыз, себеби бөлчөк сан болуп атат. Ал эми С-га болсо str. Себеби бул жерде символдук маалымат берилип атат. Экинчи, мурунку А өзгөрмөсүнүн маанисин 2,5 эсеге көбөйтүү менен өзгөрткүлө. Жыйынтыгын Д өзгөрмөсүнө жазып, жакынкы бүтүн санга чейин тегеректегиле дейт. Демек жакынкы бүтүн санга чейин тегеректөө бул cell функциясы менен ишке ашат. Эми үчүнчү, температура Цельсий градуста берилген. Берилген температураны Фаренгейт градуста туюндуруучу программаны түзгүлө. Туюндуруу үчүн формула берилген. Бул жерде ушул формуланы пайдаланып, Цельсий градусту Фаренгейт градуста туюндуруучу программаны түзгүлө. Төртүнчүсү, бул туюнтманын маанисин эсептөөчү программаны жазгыла дейт. Демек бул жерде кайсы операциялар бар? Кошуу, ошол эле учурда кача, көбөйтүү, бөлүү жана ошондой эле даражага көтөрүү. Даража деген бул эки жылдызча белги менен белгиленерин өйдөдө үйрөндүк. Демек балдар, эгерде сабак түшүнүктүү болгон болсо жана ушул тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткаргыла. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо кийинки сабактарда жолугушканча.